Кубатбек Орозов. Менин 3 күн мурунку бүтүн Кыргызстан Мадумаров тууралуу постума өтө көп реакция болду. Дээрлик баары жөнөкөй адамдар, жанагы чача-пача чала блогерлер жок. Мага окшогон карапайым эле адамдар. Ошондуктан бүгүн дагы бир маанилүү пост жазып кетүүнү туура көрдүм. Бул партияны билгендер постту аягына чейин окуп коюңуздар. Карап көрсөм 10 жылдан бери Мадумаров эч бир партияга же уюмга кошулуп же бийликке аралашпаптыр. Жеке башын ойлоп кызматка барбаптыр. Кыйратып бизнеси деле жок экен. Акыркы убакта бийлик эл арасындагы акыркы ишеничтерин жоготуптур. Акыркы парламенттеги партиялардан эл жадаган. Мындай учурда Мадумаровго окшогон саясатчылар тарапка эл ооп кетүүсү саясаттагы табигый көрүнүш. 10 жыл саясатта жүрүп, бир да жолу депутат же мамлекеттик кызматка барбай жүрүү оңой эмес. Бул да чоң мээнет, сабырды талап кылат. Элдин ишеними колдоосу бул ошол мээнеттин жемиши. Азыркы бүтүн Кыргызстан партиясынын арасында болуп жаткан ызы-чуунун негизги себеби да ушул. Карапайым эл Мадумаров тарапта. Шайлоодо карапайым элдин добушу берки жала жапкан сөрөйлөргө аба менен суудай керек. Ошон үчүн элдин ишенимин жоготуп, өздөрүнө ала албаса да чачып жибергени аракет кылып жатышат. Мен да Мадумаровду ушул убакка сындап эле келгем. Мен конструктивдик сын айтчумун. Анын катуу кол болом дегенин, демократиялык баалуулуктарга топ келген саясий көз карашын сындачумун. Бирок бизде чыныгы демократиялык партия же кыймыл жок. Берки чала демократтарды колдобойм. Ошондуктан мен шайлоого бүткөнгө чейин Мадумаров жана бүтүн Кыргызстан партиясын сындабайм деп чечтим. Башка партиялардын программасын, составын сындасам да, Мадумаров жана бүтүн Кыргызстан партиясына бир да жолу сын айтпайм. Бул партия парламентке өтүүгө толук акысы бар деп. Мадумаров быйыл депутат болууга акысы бар. Бул менин эле сөзүм эмес, бул карапайым элдин каалоосу. Ошондуктан мурун бүтүн Кыргызстанды колдоп, анан акыркы убакта пикирин өзгөртүп кеткендерди кайра бүтүн Кыргызстанды колдоого чакырам. Сый урматым менен, саясий активист Кубатбек Орозов. Мирлан Бакиров. Кыргызстан партиясын табалап мурдун көтөрдүбү? Шайлоого карай саясий күчтөрдүн атаандаштыгы курчуп баратат. Бийликчил, оппозициячыл болобу же диний агымдагыларбы? Айтор баарысы бири-бирине карама-каршы. Көмүскөдө көп сөздөр айтылып, күрөшүүнүн жаңы үлгүлөрү чыкканы турат. Мекеним Кыргызстан партиясына Мирлан Бакиров лидер болгону мурдун көтөрүп, жасалма мүнөздө сөөлөт күтүп, таза өзгөрүп калыптыр. Өзүн элита сезгени, кабак кашын бүркөгөнү кандай, курулай эле каадаланып калганына бырс күлүшүүдө. Кыздын сыры төркүнүнө маалым дегендей, бул Эргулдун деңгээли бизге белгилүү эмеспи? Айтмакчы, Кыргызстан партиясынын бүгүнкү абалын табалап, булар өтпөйт деп өйдөсүнгөнү өлтүрдүбү? Көзү ачылып баратканбы? Үзөңгүдөн бут тайганда кол сунгандын ордуна кордук көрсөтчү неме окшойт? Кечээги шефи Бакыт Төрөбаевди оңой эле сатып кеткен Мирлан Бакировдо кайдагы принцип, адамкерчилик, жигитчилик сапаттуу уру ойномок беле? Булак арыба чекиткейжи. Асылбек Жээнбеков. Кайсы партия менен шайлоого барары белгилүү болду. Бийликчил партиялар кайсылар экени айдан ачык эле белгилүү болуп калды окшойт. Алар Кыргызстан, мекеним Кыргызстан биримдик. БШК документтерди кабыл алууну токтотту. Шайлоого аттанчу партиялардын талапкерлер тизмеси анча-мынча өзгөргөндөй болду. Биримдик партиясы 200 талапкердин тизмесин берген. Арасында бир топ белгилүү адамдар бар. Бул бийликтин партиясы деп Жээнбековдордун үй бүлөсү менен да байланыштырып келишкен. Бул айтылган кептер ачыкка чыктуу көрүнөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун иниси Асылбек Жээнбеков бул партияда 27-орунда жайгашкан. Булак лайк чекиткейжи. Кудрет Тайчабаров. Чындык чекчейип көрүнүп турса деле, Мадумаров ангел деп отура бересиңерби бултыйып? Журналист Кудрет Тайчабаров бүтүн Кыргызстан партиясында болуп жаткан окуялар тууралуу жеке пикирин Фейсбуктагы баракчасына жазып, коомчулуктун талкуусуна койду. Журналисттин жазганы өзгөртүүсүз берилди. Бүтүнчүлөр, анча-мынча обон отрядын уялтып салдыңар. Мынча ажаансыңар. Чындык чекчейип көрүнүп турса деле, Мадумаров ангел деп отура бересиңерби бултыйып? Андан көрө ооба, партиянын чыгымдарын жабыш үчүн айрым акчалууларды алдыга кошту. Арасында акчасы жоктор дагы бар. Бакир уулунун айтканы да чын. Дини Мухаммедтики да чын. Деп койсоңор любой адам түшүнмөк.
Адаханда акча жок, чыгымдарды жапса жапкандыр да демек. Динмухаммед мырза 10 жыл эмгек кылыптыр. 10 жылдык эмгегин таштап чыгып кетмек эмес. Значит, настолько плохо, что свои уже замахнулись. Силер акча албады деп атканыңардын көргөндөр же сатпады дегениңерге ишенбейт. Андыктан чындыкты моюнга алгыла. Жигитче ооба, тизмеге акчалууларда кошулду деп койгула. Болду, ошону менен тема жабылат. 5 убак намаз окуган Бакир уулу, өкмөт башчы болуп жүргөн Сариев, 10 жылдык эмгеги бар Динмухаммедтерди таптакыр эле калпычы кылган силерге абийир алып келбейт. Силерге кеңеш, ажылдап чындыкты айтып жаткан тараптарды тепкилеп жатып калбай, фейктериңерде фанаттарыңарды тыйгыла. Силердин партия парламентке келсе эмне иш кылат, ошол жөнүндө сүйлөгүлө. Башка бирөөлөрдү жамандаганда ансыз деле адам табылат. Жөн жерден эле жаман көрүнө бербегилечи сураныч. Эскертүү. Айтып коеюн, мага атака койсоңор өкүнүп каласыңар деп жазды ал. Булак абал чекип кейжи. Мирлан Самойкожо, эл сыймыгы болгон эжебиздин көңүлүн кирдетпейли. Сөз тереңин түшүнүп баа берели. Социалдык тармактарда Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкованын тар чөйрөдө айтылган сөзү талкууга түшүп, ар кандай сын пикирлер айтылып жаткан. Буга байланыштуу акын Мирлан Самойкожо төмөнкүдөй билдирүү жазып чыкты. Сөздүн сөздөй баркы бар, 32 наркы бар дейт. Сөз тереңин түшүнүп баа берели. Эл сыймыгы болгон эжебиздин көңүлүн кирдетпейли. Саламат эже, бар болуңуз, сизди сыйлайбыз, деп жазган ал. Булак элдик чекет медиа. Назира Айтбекова, каныбызды текшертсек ар бирибизден көп улуттун каны чыгат. Актриса, теле алып баруучу Назира Айтбекова ырчы Саламат Садыкованы колдогон билдирүү жазып чыкты. Чыгармачыл адам назик болот. Эртең Саламат эженин саламаттыгына доо кетип, бир нерсе болуп кала турган болсо тепкилеп аткандардын айбирине түшөт дейт ал Фейсбукка жазган постунда. Төмөндө анын жазгандары толугу менен. Азыркы заман бири-бирибизди аябай жүрөк оорутуп, каалашынча төпөштөп калган заман. Чыгармачыл адам назик болот. Эртең Саламат эженин саламаттыгына доо кетип, бир нерсе болуп кала турган болсо, тепкилеп аткандардын айбирине түшөт. Сөздү көтөрүү оңой эмес. Илгери таза кыргыздар сары, көзү көк, бою узун болгон тура, туурабы. Азыр көзгүдөн карансаңыз моңгол кебете турат. Талай согуш болгон. Басып алмайлар. Эки элди бириктириш үчүн кыз алып бермейлер. Жана башка көп болгонда. Сөздүктү алып карап көргүлө. Таза кыргыз сөзүн табуу мүмкүн эмес. Мугалим сөзү араб сөзү, фарс, араб, монгол, орус, англис, немец жана башка тилден кирген сөздөр көп. Ар бирибиздин каныбызды текшерсек, бир улуттук эмес, көп улуттун каны чыгат. YouTube'да бир видео бар. Башка улуттун өкүлдөрүн жек көрүп, жектегендерди чогултуп, кадымдан анализ алып чыгарганда, жек көргөн улуттун каны жана башка улуттун аралашмагандары чыккан. Бетине түкүрүп аткан улуттан кечирим сурашкан. Анын сыңары биз бири-бирибизди жектеп жек көрө албайбыз. Биз бир канбыз, баарыбыз. Адам баласы динине, дилине, улутуна, тилине карабай бири-бирибизди сүйө алган учур келет деп ишенем. Ар улуттан досторум бар. Ар биринин салтын, тилин, маданиятын сыйлайм. Биздин дүйнөдөгү тынчтык, достук идеясы бириктирип турат. Ичибизде ушунча жек көрүү, бирөөнү төпөштөп негатив чыгаруу, ушактоо, каралоо деген жаман сапаттар бириккен. Тазаланалы, жакшы көрөм, деп жазган ал. Булак эркиндик чекит медиа. Кадыр барктуу кызыбызды тебелей бербейли. Камчыбек Ташиев Саламат Садыкова үчүн кечирим сурады. Бул тууралуу ал социалдык баракчасына жазып чыкты. Урматтуу туугандар, Саламат Садыкова эжекенин тамаша иретинде дем алуу маалында айтылган сөздөрүнө терикпеңиздер. Эжем үчүн мен кечирим сураймын. Себеби Саламат Садыкова деген ысым кыргыздын бешинесине бүткөн улуу таланттардан. Адашып сүйлөп коюптур. Баарыбыз деле пендебиз. Туура түшүнгүлө. Кадыр барктуу кызыбызды тебелей бербейли, урматтуу кыргыз элим, деп жазган ал. Булак Барс медиа. Темир Сариев Саламат Садыкова кыргызды сүйгөн, кыргыз жерин сүйгөн нукура талант. Жумурткадан кыр издебейли. Саясатчы Темир Сариев Саламат Садыковага карата айтылып жаткан катуу сындарга өз пикирин мындайча билдирди. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казакстандын эмгек сиңирген артисти, өзүнүн таланты менен кыргыз жерин, кыргыз элин, ала тоону даңазалап ырдаган, комузда чебер ойноп,
комуздун мукам үнүн алыска жаңырткан, Камбаркан фольклордук ансамблинин башкы солисти болуп, кыргыздын өңүн, кыргыздын кийимин, кыргыздын үнүн дүйнөгө тааныткан Саламат Садыкованы бир айткан сөзүнө териккен адамдар болуп, абдан ачуу сөздөр менен айтып жатышат. Менин айтаарым, биринчиден биз кечирүүмдүү болсок, экинчиден жумурткадан кыр издегендей бир кичинекей нерседен кыйкым издеп калабыз. Саламат Садыкова кыргызды сүйгөн, кыргыз элин сүйгөн, кыргыз жерин сүйгөн нукура талант. Маданият чөйрөсүндөгү адамдар эч кимден көз каранды эмес, эч кимдин коргоосуна зарыл эмес. Бирок кээде булар курт сөздөрдү айтып коюшат. Тилекке каршы убагында кээ бир чала патриоттор залкар инсаныбыз Чыңгыз Айтматовго дагы ачуу сөздөрдү айтып жүрдү эле. Жада калса элчилик кызматты да ыраа көрбөй коюшту эле. Өткөндөн кийин зар какшап, саныбызды чаап калдык. Биз ушундай нерселерден алыс болсок, бул ак чындык Жекит Медиа.